5, кайтыш болгондордун саны 24, бүгүнкү күндө 5, кайтыш болгондордун саны 24, бүгүнкү күндө Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү 8 апрелге караган күнү жалпы катталгандар коронавирус оорусуна козгогуч үчүн тапкандардын саны бүгүн 42-ни түзөт. Анын ичинен Бишкек шаарында 10 учур катталган, анын 9-у сырттан алып келинген, анын ичинен 1 медициналык кызматкер. Чүй областында 2, Нарын областында 5, анын 2 сырттан алып келинген, 3 туруктуу тургундардын арасынан. Жалал Абад областында 1, ал контактный. Ош областында 24 учур катталган, анын ичинен 8-и сырттан келген, 16-сы туруктуу тургундардын арасында местный случай, анын ичинен 13 медициналык кызматкерлер. Негизинен сырттан алып келгендерди бул Умрадан келгендер, Москвадан жана Пакистандан келгендер. Бул жактан дагы түштүктөн келген 2 даватчынын арасында Ат Башар районунда Нарын областында катталган. Медициналык кызматкерлердин негизи бул Бишкек шаардык көзөмөлдөө департаментинин санэпидстанциянын 1 кызматкери, Ош областынын баягы жугуштуу шаардык жугуштуу оорулардын кызматкеринин ичинен 8-и, анын ичинен 4 врач, 4 медициналык кызматкер, Азия кардиодон 2, анын ичинен врач, анан медсестра, анан дагы областтык бириккен ооруканада 1 младший медперсонал. Ошонун ичинен ошондо жалпы Кыргыз республика боюнча оорукка чалдыккандардын саны бүгүнкү күндө 270, анын ичинен чыгарылган дарылап чыгаргандардын саны 25, кайтыш болгондордун саны 24, бүгүнкү күндө 241 киши больницада жатат, анын ичинен 9-у абалы оор, анын ичинен 5-өө бүгүнкү күндө реанимацияда, ИВЛда жана кислород менен дем алып жатышат. Жалпы контактныйлардын саны бүгүнкү күндө обсервацияда жаткандардын саны 10.097, анын ичинен үй карантине чыгаргандардын саны 439. Мындайча айтканда эпидемиологдук кырдаал мындайча айтканда курч бойдон калып атат. Ошондуктан буну биздин коркпошубуз керек. Бул деген биздин иштин сапатын көрсөтүп жатат. Себеби биз убагында таап, убагында өз убагында изоляция кылып, ошондой эпидемияга каршы чараларды көрсөк, бул орун канчалык ыкчам, канчалык таап, ошол эпидемиялык процесстин токтошуна биз мындайча айтканда иш чараларды көргөнгө мындайча айтканда жардам берет. Анан кийин Сабыржан Токтович, кечирим сурайм, сиз адашып алдыңыз го дейм, өлгөндөрдүн саны? Өлгөндөрдүн санын туура эмес айтып алдыңыз. 4. Сиз туура эмес айтып алдыңыз. 24 эмес, 4. 4 эле. Ошол боюнча анын саны көзгөлгөн жок, мурдагы боюнча. Кечирип коесуздар, мен адашып кетсем, 4 эле. Андан тышкары бүгүнкү күндө кечээ күнү биз обсервацияда жаткан Аккеме гостиницасында, Голден деген гостиницада, андан кийин Достук гостиницасына баргандан ошонун баарысын обсервацияда тургандардын баарын изилдедик. Ошол жерде жаткан 300-гө жакын кишинин ичинен 9 кишинин ушу козгогуштуу бар экенин аныктап, мисалы Достуктан 3, Аккемеден 1, Голденден 5, ошонун баарысын атайын жугуштуу оорулар ооруканасына апарып жаткырдык. Алар менен контактта болгондорду атайын обсервацияга алып барып жаткырып, бүгүнкү күндө алар менен иш чара жүргүзүлүп жатат. Анан кечээ күнү 2 киши Ала Бука районунан чыгарылды. Азыр бүгүн Жалал Абадтан дагы 10 кишини даярдап атабыз. Бүгүн Кудай буйрса 10 кишини больницадан дарылап чыгарабыз. Андан кийин урматтуу мекендештер, дагы бир айтып кете турган нерсе, сиздерди үйүңүздөрдө отуруп туруңуздар, эки жакка чыкпаңыздар. Ошо менен өзүңүздөрдүн жана тууганыңыздардын ден соолугу үчүн кам көргөн болосуздар. Мындан тышкары кээ бир, мисалы биздин массалык маалымат каражаттарда ар түрдүү маалыматтар кетип атат, текшерилбеген. Кечээ эле бир кишилер айтып атат, ушул текстильный промышленностьте
маска тигип аткан, кийим тигип аткан кишилердин биринчи министрдин келиши менен экинчи министр келип бузуп атыптыр деп, андай эмес. Бул чындыкка жакпаган нерсе. Министр койгон эмес, ал министрлик коюлган. Ошон үчүн министрлик шарт келишимде болгон шарттын баарын аткарат деп ойлоймун. Мен андай эч кандай мындай эмебиз жок. Мындайча айтканда, бул мыйзам чегинде бардыгы чечилиш керек. Эч камтама болбой эле, коопсузданбай койсо биздин ишкерлер болот. Себеби биз ошол келишимдеги шарттардын баарын аткарабыз деп милдеттенгенден биз аткарабыз мыйзам чегинде. Мүмкүн болсо эми расмий тилде. Добрый день, уважаемые соотечественники. На 8 апреля в республике зарегистрировано 42 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в городе Бишкек 10 случаев, из них 9 завозных и 1 медработник. В Чуйской области 2, в Нарынской области 5, из них 2 завозных, 3 местных. В Джалабадской области 1, это контактная. В Ужской области 24, завозных 8, местных 16, в том числе у 12 медицинских работников. Из числа заболевших завозных случаев 19, прибывших из Умры, Москвы и Пакистана. Контакт подтвержденным случаям это 8 случаев. Это те, которые находились в обсервации в гостиницах Аккеме, Горден и Достук. Кроме того, еще 2 приехали из Давата. Это, значит, Нарынская область, Атбашинском районе. Они были на юге. Медицинских работников всего, значит, инфицировано 13. В том числе, я уже говорил, 1 город Бишкек с ГСН. В Ожской городской инфекционной больнице 8. Из них 4 врачей, 4 медсестры. Азия Кардио 2. медсестра, и Ожской межобластной больнице 1 младший персонал. В целом в республике зарегистрированных, подтвержденных случаев уже 170, выписано 25, число умерших 4, находящихся во время сегодня стационарно получающих лечение, это 241. Сегодняшний день у нас в обсервации находится 1097, из них в домашнем карантине 439. Все контактные сегодняшний день в обсервациях находятся под наблюдением. Мы списки передали правоохранительным органам и группам семейных врачей, которые осуществляют ежедневный контроль за состоянием здоровья. Будем следить их, значит, перемещения, значит, и соблюдения требования и правила нахождения в домашних обсервациях, вернее, карантине и обсервациях. Уважаемые коллеги, у нас в средствах массовой информации появляются различные недостоверные информации. В частности, я сказал бы, что вчера один наш гражданин беспокоится, что мы, значит, якобы я, новый министр, значит, отменяю договор между предприятием, которое шьет индивидуальные средства защиты, решение, договор предыдущего министра. Такого нет, не соответствует действительности. Значит, договор заключен Министерством здравоохранения. Поэтому преемственность должно быть, она продолжаться будет. То, что условия договора мы обязаны выполнять. Поэтому нет основания для беспокойства. Прошу вас такие недостоверные информации не опубликовать. Если опубликовать будет привлекаться в соответствии с законом к ответственности. Я просил бы еще, уважаемые коллеги, граждане, еще потерпеть, находиться дома максимально, чтобы вы соблюдали все правила, которые мы вам рекомендуем. Потом еще один вопрос. У нас почтальон обращается к нам с помощью безопасности перевозки почты. Мы сейчас, если Кыргызпоштасы будем договариваться, будем проводить инструктаж и соответствующие инструкции мы каждому почтальону передадим в руки, чтобы они соблюдали меры предосторожности и соблюдали правила безопасности. Кроме того, многие обращаются, что у нас
чтобы провести большое количество ПЦР-тест-исследования. Давайте мы сегодня закончим с находящимися больными и находящимися с ними контактными. Мы сегодня всех не можем охватить. Сегодня мы прибегаем скрининг-тест, экспресс-тест-системы. При появлении положительных случаев их только будем проводить ПЦР-анализов. Вчера я должен обрадовать большой груз гуманитарной помощи. Пришла